Биздин жөнөткөн акча личный кабинетке түштү. Аны биз управление финансамага кирип, обмен валюты жана ал сомду биз сиздер менен внутренний долларга алмаштырып алдык. Мына бир 7650 сому 85 доллар болду. Платежный парольду жазып алмаштырып алдык. Мынакей 85 доллар биздин кабинетте турат. Эми заказ жөнөтүү үчүн каталогко киребиз. Бизге керектүү продукцияны тандап алабыз. Ушул кызыл корзинаны басасыздар. Дагы бир нерсе керек болсо кошосуздар. Кызыл корзина жана ак түстөгү очки купить басам. Эми корзинага басып туруп подтверждаю и повторный заказ дегенди тандайм. Текшердим, баардыгы туура болду. Андан кийин гана оплатить басам. Эми мен способ доставки тандап, получить товар в сервисном центре и ошту тандап койдум. Далее кошелек сөзсүз галочка коюш керек жана перейти к оплате. Бул жерде сиздер платежный паролуңуздарды жазасыздар жана подтвердить басып коюңуздар. Мынакей биздин заказ даяр болду. Аны биз скрин кылып алышыбыз керек. Товарды бул скринсиз бербейт.